Кеттік. Жеңіліп қой. Мен Әрекет жасап тұр өлі. Таңқай салу программасында Замир Арықбаев және ошын деле Сезбек Искеналиев баштадық. Кеттік. Қол күрөштүрүп жатқан кезде. Ким күштү? Қана кеттік? Кеттік бе? Ооба, кеттік. Сіз не? Қана Замир байке ушунчалык күчүңүз жок по? Жоқ. Қана чыгыңызчы сіз. Чыгыңызчы ғана сіз. Сезбек байке чыксынчы ғана. Кичине қалды, кичине. Дағы. Замир байке сіз тағы мырзасыз да қана емессіз, сіз дағы әрекет жазаңыз. Тартыңыз нары жаққа. Ойнатқан қалай. Қана кеттік. Азыр дағы біраз қалды. Жығылдым. Келіңіз еме. Кеттік. Қайра ғой. Кеттік. Что-то жықшы деп ол. Мен ойын бойынша Сезбек байке аз жеңет болушы керек. 1, 2, 3. Қана. 2 дос. Азыркы учурда 2 күштү. Қана. 10-ға чейин санайбыз. 1, 2, Жығылдым. Замир байке, анда сіз чықпайсыз ба? 5, 6, 7, 8, 9, қана Сезбек байке қана кеттік. 10. Bir жерде нича болбойт. Нича деген болбойт. Нича болып қалған. Жоқ, болбойт. Болмаш керек, Бирөө келіп. жеңсин жолгусу. айтпаймын. Қайра кеттік, болбай қалды. Қана 1, 2, 3 кеттік. Ким жеңилет? Байқайсыз, таңқай салу программасын көрүүчүлөр аз миллиондон көрүүчүлөр көрүп турат. Кеттік анда. Бирөө жеңилиш керек. Қана. Баса емай. Қана? Бирөө жеңиш керек. Бол эми. О! Замир Арықбаев жеңүүчү болду. Ниче болып қалды десе өзің болып қалмайдың. Сіз башында эле кичине байкалып турган ушул жерде. Ошода. Бирок сиз эмне үчүн жеңилип калдыңыз? Не үчүн? Сиз ушундай эле күчүңүз жокпу? Жок, бирөө жеңилиш керек да. Жеңилиш керек, бирок эмне себептен сиз Замир байкеге жеңилип калдыңыз деген суроо туулуп жатат да. Бул жигитке баары жеңбек да. Мен бокс корат сыры бар. Эртең күнү догрун жүрсөм мага келип пикетке чыгып. Түшүнүктүү. Макул. Биз азыр эле байкап көрсөк, эки дос бири-бирин аяп турду. Бирок таңкы эс алуу программасынын көрүүчүлөрү дагы муну байкаган болушу керек деген ойдобуз. Азыр сиздерге жигиттерди алып чыгып беребиз. Ушул армрестлинг боюнча ушундай кол күрөшү боюнча деп койсок болот. Мыкты жигиттер, машыгып жүргөн жигиттер өзүңүздөр тандаңыздар дагы. Эби эки дос эмес, эки достун тандаган жигиттердин ичинен ким утуп алат? Хорошо. Экенин биз байкайбыз, Кара берсе биз конокторубузду тосуп алабыз. Армрестлинг федерациясынан конокторубузду Салам алейкум. жар салып тосуп алалы. Кутман таңыңыздар менен. Жана ошондой эле сиз жана Сезбек байке кимди тандайсыздар экөөнүн ичинен? Чоң күчтүү экен. Жана ошондой эле кийинки биздин жигитибиз Замир байкеники болду, туурабы? Эми сиздер бул жерде байкап көрүңүздөр. Кимиси жеңет деген ойдосуздар? Айтыш кыйын эми баягы күч атасын тааныбайт дейт балким. Айтыш кыйын да мындай. Сезбек байкеники жеңип калышы мүмкүн же Замир байкеники жеңиши? Жок, айтыш кыйын. Айтыш кыйын, Бирок азыр ойлоп көрүңүздөрчү. Бирок бул жерден эми анткени себеби бияктан көрүнүшү эменики чоң болот атпайбы? Анткени биякта спортто вес дагы роль ойнойт дачы. Көбүрөөк бир даже 5 килограмм Сарф болуп жемип кеттиңиз ба? 5 килограмм роль ойноп коюшу мүмкүн да, балким мен ойлоп атам, вес көп адам кичине жеңип коюшу мүмкүн да, бирок айтыш кыйын да, бирок. Балким досубуз жеңип калышы мүмкүн. Жеңип калышы, бирок ошонсо дагы сиз жеңдиңиз да. Спорттун көз карашы менен. Мындай кылып туралы анда. Сезбек байке азыр жеңиши мүмкүн деген бул жерде пикирге келип туралы. Макулбу? Балким сиздики дагы жеңип калат. Жана Константин Егор. Сиздерге кезекти беребиз. Азыр считаем до 3 и потом начинаем, хорошо? 1, 2, 3.
Кана Бес, кана бес, кана кана кеттик. Сиздер колдоп турмуңуздар мен жигитим кана кеттик деп. Кана аракет жасаңыздар да. Өзүңүздүн жигитиңизге сиз таныгыңыздар. Сезик байке сиз өзүңүздүн жигитиңизге таныгыңыз. Бес көрүн, мына бес роль ойнойт. Аха. Кана. Арасынын жигиттери Егор жана ошондой эле Константин. Кана.